сабагыбыздын темасы жамандык кылган жарыбайт. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздын негизги максаты жамандыктын зыяндары жөнүндө түшүнүп алабыз. Досторубузга, жалпы эле адамдарга жамандык кылбоо керек экендигин түшүнүп жетебиз. Текст окуп, анын мазмунуна түшүнүп жетебиз жана өз ойлорубузду эркин айтууга көнүгөбүз. Эмесе балдар, ар бир жаш инсандын жүрөгүндө келечекке болгон жакшы максат, жагымдуу тилектер бар. Ошол эле жашаандарды жүзөгө ашыруу үчүн инсан бул жашоосунда көп аракет жумшайт. Алар качан жүзөгө ашат? Жакшы менен жаманды ажырата билгенде, дээриндеги изги сапаттар бышып жетилип, өз түшүмүн бергенде гана. Турмуштагы ар кандай кырдаалдарды акыл элегенинен өткөрүп, таразалап, талдап, аны адал жашоого умтулган жаш жеткинчек сенден баралыңа келгенде абийирдүү, ыймандуу адам пайда болот. Эмесе балдар, бул темабызга ылайык Жоомарт халифа деген текст берилген. Ушул текстти баштоодон мурда текстте жоомарттыкка байланышкан кандай окуя баяндалат деп ойлойсуңар? Ойлонуп көрөбүз. Эмесе балдар, текстти баштадык. Биринчи бөлүм. Байыркы араптардын Умавия тукумундагы халифаларынан Умар ибн Абдул-Азиз эң адил, эч кимдин көңүлүн оорутпаган, зулумдук менен калыссыздыктарды бүтүрүүгө жан үрөгөн адам эле. Халифанын бул сапаттарын көрө албаган жандар бир адамды жалдап, халифаны уландырышты. Балдар, биринчи бөлүмүбүз аяктады. Мындан кийинки окуя кандай болору жөнүндө божомолдоп көрөлү. Экинчи бөлүм. Бирок уу берген адам качып кутула албады. Аны Умардын кашына алып келишти. Умар ал адамдан: "Мага эмне үчүн уу бердиң? Мындагы максатың эмне эле?" деп сурады. Ал адам: "Халифам, мен сизди жоомарт адам экендигиңизди билем. Душмандарыңыз мага 1000 алтын берип, сизди ууландырууну буйрушту. Акча үчүн абийиримди сатып, ушул жарыбас ишти жасоого мажбур болдум. Өз ишиме өзүм кыжаалаттамын", деди. Халифа ал адамдан 1000 алтынды алып мамлекет казынасына тапшырды. Анан ал адамга абдан ачууланды. Балдар, экинчи бөлүмүбүз өз соңуна чыкты. Кийин кандай уланышы мүмкүн бул окуя? Үчүнчү бөлүм. Акча дүйнө үчүн бирөөгө жаманчылык кылууну чоң күнөө экендигин билбедиңби? Эгерде чоң күнөө экендигин билген болсоң, мындай ишке кол сунбас элең. Мен сени кечирдим. Арийне инсан жамандык кылган адамдан өч албоосу, анын күнөөсүн кечирүүсү зарыл. Эгер сен берген уудан көз жумсаң, адамдарым сени жириктеп, тытып жибермек. Ошол үчүн тооба кылгын. Акчага, дүйнө мүлккө көз артып, бирөөнүн өмүрүнө кастык кылбагын, деди. Ал адам ыйлап тооба кылды. Халифадан кечирим сурады. Кайрылашып чыгып кетти. Халифа бардык жигиттерине бул адамга таптакыр тийбегиле деп буйрук берди. Балдар, мынакей биздин 3 бөлүмдөн турган текстибиз өз соңуна чыкты. Ар бирибиз өзүбүзчө тыянак чыгарабыз деген ойдомун. Эмесе бул биздин темабызга ылайык жамандыктын зыяндары кайсылар деп ойлойсуңар? Бир эскерип көрбөйлүбү балдар? Бул жалганчылык, кыянаттык, текеберлик, ичитардык, көрө албастык, ушакчылык. Азаматсыздар балдар. Бул
жамандыктын зыяндары болуп саналат. Адамдын ички дүйнөсүнө өтө чоң зыянын тийгизүүчү жамандык сапаттар болуп саналат. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды аяктоодон мурда үйгө тапшырма кылып сиздерге азыркы окуган текст айланасындагы ой жүгүртүүчү суроолорду берем. Видеону токтотуп, ар бир суроону дептерлериңерге жазып алыңар. Биринчи суроо. Бул кичинекей окуядан жамандыктын кандай зыяндарын байкадыңыз? Экинчи суроо. Абдулазиз халифанын жакшы сапаттарын эмне үчүн көрө албады деп ойлойсуңар? Үчүнчү. Халифа ал адамды жазалаш керек беле? Эмне үчүн жазалабады? Халифа ууну ичип, бирок аман калганында кандай сыр бар деп ойлойсуңар? Кийинкиси. Инсан жамандык кылган адамдан өч албосу, анын күнөөсүн кечирүүсү зарыл дегенди кандайча түшүнөсүздөр? Балдар, ушул 5 суроонун айланасында ар бирибиз өз алдыбызча дил баян жазууга аракеттенип көрөбүз. Азаматсыздар, бүгүнкү сабагымдан чоң тарбиялык сапаттарды алдыңар деп ойлойм. Эмесе сабагыбыз өз соңуна чыкты. Өз соңуна чыгаардан мурда жаман жолдош жоого алдырат, жаман сөз доого калтырат деген элдин сөзү менен аяктагым келип турат. Саламатта калыңыздар.